Nazara Razakова. Саламатсыздарбы? Көптөгөн театралдык, эл аралык фестивалдардын катышуучусу. Советбек Жумадылов, Гүмүшалиева, Темирлан Сманбековду көрүп алып, ушундай толкундандым. Тамсил жанрындагы чыгармаларды жазган рекордсмен. Өзүнө өзү ыраазы болуп Бака англисче сүйлөп кирди башкаларга. My name is Бака. What is your name? Эмнеге бул кызыгып калдыңыз тамсил жазганга? Энелик менен кумурска, карышкыр менен козу, шалтай малтай деген ырларды көрүп жүрүп чоңойдум да. Крылов, инелик менен кумурска деген. Байыркы жанрлардын бири да бул. Эзоптон бери келаткан жанр да булчу. Тамсилчи авторлордун китептерине мындай кызыгып. Мухтар Борбогулов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков, андан мурда ошо Тоголок Молдо, эң алгачкы классик тамсилчибиз. Кыз кишини бизде кыргыздарда көбүнчө ушу театр жагына, артист жагына каршы болушту. Өзүң жалгыз кыз болсоң, эми артисттин жашоосу кыйын. Ошондо сиз дагы эле өзүңүз издеп аткан жоксузбу? Мен киммин? Мен обончу, акын, ырчы, балким аткаруучу. Буябыз кичинекей ансыздатар, батпайбыз го, жарылып чыкса булар. Эрнис Кыязов аткарды. Могу рынок заманында өзү жулунуп, өзү далилдеп. Алмабыш оозума түш деген заман эмес биринчиден. Өзүңдүн талантыңа ишенсең. Какшык менен мындай чымчып деп атпайсызбы, ошол сыяктуу. Бул жинди болуп калган го. Салонго меселе тичим көргөнгө барган го. Доктор чакырталы айталы. Байкуш соо болбой калган го. Десе экинчиси. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, саламатсыздарбы, ассаламу алейкум. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү баштайбыз, подкастыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде мейман бар. Мейманыбыздын аты жөнү Назара Разакова. Биздин студияга, подкаст студияга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бул ким болду экен деп көрүүчүлөрдө суроо болот сөзсүз. Бул жолку подкаст эмне жөнүндө деп. Назара айым эми мен азыр бул жерде да санап өтөм, бирок негизгиси тоготер жери Кыргызстандагы тамсил жанрындагы ушул чыгармаларды жазган рекордсмен айым экенсиз. Тамсилчи айым. Тамсилчи айым экенсиз. Андан сырткары сиз Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү экенсиз. Кыргыз Республикасынын театр ишмерлер союзунун дагы мүчөсү экенсиз. Анан Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери деген төшбелигиңиз бар экен. Аны деле жөн бербесе керек. Анан көптөгөн театралдык, эл аралык фестивалдардын катышуучусу экенсиз. Кыскасы, маданиятка, искусствого жан үрөп салымыңызды кошуп жүргөн инсан экенсиз. Биринчиден ушул атайын убакыт таап, болжонгон убакытка мындайча айтканда биз немисче дейбиз го. Өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылып келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Эми мен өзүмчө мындай азын улак тааныштырып өттүм. Өзүңүздүн оозуңуз менен кимсиз, өмүр таржымалыңыз, орто мектебиңиз, андан кийинки жогорку билимиңиз, андан кийинки карьераңыз тууралуу 1-2 мүнөттүн ичинде кыскача тааныштырып өтсөңүз. 1982 жылы төрөлгөм, 18 мартта көлдө чоңойгом. Атам Жалал Абадтын кулуну, апам Талас жергесинин кызы. Өзүм ошо мына Таласта чоңоюп, тай журтумдун колунда чоңоюп калгам. Ошол 11-классты ошол Манас орто мектебинен бүткөм. Анан мектепти бүтөр замат эле 99-жылы баягы кыялымдагы максатымды коюп, кыялымдагы актриса болом. Театрда ойнойм, театрда иштейм деген максат менен Бишкекке келип, бир эмес 2 окуу жайга өтүп, анан ошол театралдык окуу жайда Искендер Рыскуловдун курсунда тапшырып окуп калдым. Кыска нуска балким мына ушундай. Биз бул өткө да жеткен жок. Андан кийин бу балалыгыңызды билүү мен үчүн кызык. Балалыгыңызды мисалы үчүн 1ден 10га чейинки бал менен өлчөнүш керек болсо, баа бериши керек болсо, канча бал берет элеңиз? Эми балалык кез абдан сонун кез, таттуу кез, өзүнчө бир ыйык кез. Балалыкым көгүлтүр көл жээгинде өткөн.
таласта өткөн, баягы саякатчы бака деп коет го мени, Жалал Абадта өткөн, ар бир Кыргызстандын керемет жерлеринде өттү. Анан кийин бир 10 эле баллды берип туруп, бир эсимдеги балалык деген анда ырыман баштап берейинби? Эсимдеги балалыктан баштайын. Ушул ырда баардыгы негизи менин көп могу суроолоруңузда жана сиз кимсиз деп атпайсызбы, ошо мен киммин деген китебимде чыккан мынакей. Эң алгачкы китебим мынакей ушул китеп чыккан. Мен киммин деген. Өзүмдү изденип жүрүп, анан дагы буйруса окуп берем бул ырымды. Азыр эми балалык деп калдыңыз, анда балалык жөнүндө бир сонун керемет ырымды окуп берейин. Эсимде Таятамдын алма багы, тизилип бүрдөп гүлдөп жытаңкыган, суугарылып сүйүүгө тамырлары, Таятам балдарындай аярлаган. Эсимде Таятамдын үйү алыстан, айылга барып түшсөң автобустан, бакыйып көрүнүп турар эле, кыпкызыл кирпичтен болуп бышкан. Рызкы, кут, береке ошол үйдө, күндө конок, бири келсе бири кетип, ыр күлкү тамашалар каткырыктар, шамал менен учургандай ал күндөрдү, сагынам куса болом ичтен кейип. Эсимде айылымдын жыты өңү, таң атпай кыйгырышар короздору, ысык сүт каймак нанды бурдап алып, капа жок кызыл сары көк асмандай сиңиптир балалыктын боектору. Эсимде алма бактын чокусуна чыгып алып этегиме көк алманы көп кылып үйүп алып катырата, тузгам алып жер эле моокумганып. Эсимде кышында да үйгө кирбей, үшүсөк да чана менен кечке ойноп, кар урушуп, өңөрүшүп муз үстүндө, өтүптүр балалыктын доору жомок. Эсимде жайдын ысык мезгилинде, үнүн угуп саратан бакалардын, асманда сансыз жылдыз болуп бирге, тапчанда уктар элек санап баарын. Эсимде кең талаада чуркап ойноп, майда гүлдөрдөн терип кечке, жыттары эми укмуш, айтып бере албаймын, эңсеймин, издеймин азыр деле. Эх, балалык, балалык кандай таттуу, кайрылбайсың, келбейсиң чындык ачуу дейт. Керемет. Балалыкты. Керемет. Сиз ушул сөздөрдү ушинтип тизмектеп жазып, мен болсо аны угуп, ушу сөзгө жараша, сөздүн маанисине жараша элестетип, ушу балалыгыңызга мен дагы барып келгендей болдум. Керемет сүрөттө. Негизи балалыкта баяу болобуз да. Көп нерсеге өзүбүз каалагандай, өзүбүз ишенгендей ишенебиз. Андан кийин балалык дооруда бүтөт. Андан кийин жигит болсо үйлөнүш керек болот. Кыз болсо турмушка чыгыш керек болот. Анан сиздики кандай болду? Андан ары эмне болду? Мектепте сонун жакшы аяктадым. Андан кийинки менин турмушка чыгуу деген баягы бүтүп эле окууну бүтүп эле турмушка чыгуу деген менде ой болгон жок. Анткени менин кыялдарым, максаттарым Бишкек эле, окуу эле, сахна эле, театр эле, ошол кыялдарыма жетем деп мен өзүмө бел байладым да. Анан мен өзүм мындай интуициям да аябай күчтүү да. Мен аябай интуитивный, баягы чувствительный деп коет го баягы орустарчы. Сезимтал адаммын да, абдан сезимталмын. Өзүмдүн ошо интуицияма абдан ишенем да менчи. Анан мен ошо билдим да, что мен өзүмө ишендим, окшойт биринчи. Мен окуйм буйруса, чоң сахнада ойнойм, максаттарыма жетем деген бир күч, кыял мени ээрчитти да аябайчы. Анан мен турмуш баягы көп кыздардай эле ошол кезде баарыбыз баягы аттанып 99-жылы окууну бүтүп, биринчи ошо Бишкекке келдим. Бишкекке келип, биринчи ошо журналистика факультетине тапшыргам. Ал жакта өтүп кеттим. Кесиптеш экенбиз да. Анан кийин баягы театр дүйнөсүнө барып калдым. Ошол эле 31 август болчу. Театрга барып эң алгач баягы театрды көргөндө эле баягы сыналгыдан көргөн баягы театр турбайбы, эшиктин алдына келип баягы аркасынан служебный ход деп коет, ошоктон кирейин десем эле баягы мен тааныган, мен сыймыктанган, мен жакшы көргөн актерлорду көрдүм да. Ошол эле Советбек Жумадылов, Күмүшалиева, Темирлан Сманбековдор көрсө ошондо эшиктин алдында ошо бир майрам болуп аткан экен, абдан аларды көрүп алып ушундай толкундандым. Баягы мен
телевизордон көрүп жүргөн балалыктагы баягы сүйүп көргөн спектакльдерди да көрчүмүн да мен. Ошол актерлор турбайбы деп эле ушундай сүрдөп сүйүндүм. Анан ошол кезде ошол жерден уктум, ушул жакта театралдык окуу жай бар депчи. Аябай сразу эле кирип эле вахтада эжеке айтты, бүгүн майрам, бирок 2-3 күндөн кийин келип тапшырсаңар болот, бул жакта окуу жай бар депчи. Ошондо аябай жүрөгүм бир башкача согуп, түнү менен уктабай, ошондо өзүмдү билем, азыркы 2-3 күн уктабай, эртеси күндө аярданып ошол театралдык студияга Искендер Ыскулов өзүнө курска даярдап, өзүнө балдар кыздарды да кабыл алып аткан экен. Ошондо ошол Искен агайга курсуна өтүп кеттим. Негизи кыз кишини бизде кыргыздарда көбүнчө ушу театр жагына, артист жагына, ушундай өнөр жагына мындай тапшырам десе жөн эле койбойсуң, ушу мындай андан көрү ушу биздин айылда эле ушу доктор болуп, мугалим болуп эле алсаң болбойбу дегендей мамиле кылышат да. Ал деле жакшы, түпкүлүгүндө жакшы ниет, бирок анан сизге демек ата энеңиз ошого мындай каршы эмес болуптур, Негизи бирок башында каршы эле болушкан. Мен өзүм жалгыз кызмын да. Каршы болушту. Өзүң жалгыз кыз болсоң, артисттин жашоосу кыйын, сен азыр жашсың, билбей жатасың деп. Бирок мени айтып атпаймынбы? Мен өзүм күчүм, баягы ишенимим, кыялым, баягы максатым ошол болчу да. Анан мен кантип баягы бараткан жолуман артка кайтам дедим дагы. Тем более өтүп атсам театрга, өтүп кетсем, окуп атсам, ошо менен анан ал бардыгы мага баш ийип калышты, угуп калышты. Анан эми театр жагына тапшырып атсаңыз, анан жанагындай өзүңүз мурда телевизордон сыналгынан көрүп жүргөн адамдарды көрүп, аябай башкача болдум, ошондой адамдардын астында турам бе депчи. Анан кийин алар эми жана сынак калганда сиздин жөндөмүңүздү текшерип көрүшөт да, бирдеме аткартат, балалык кезде сизде ошондой шык бар беле? Мисалы үчүн кээ балдарды карасаң, ушу жаштайынан эле кичинекейин эле бирдемелерди айтып бергени же адамды күлдүрөт, же бир таң калтырат, ушундай жөндөм бар беле сизде кичинеңизден? Албетте бар болчу да. Мени тааныгандар, менин досторум, классташтарым, эжеке агайларым, ошол эле туугандарым бардыгы ой бул Назара чоңойгондо артист болот дечү да. Анан мен ошол кезде эле ыр жазчумун. Поэзияга кызыкчумун, өзүм жазып алып, өзүм аткарчумун ырларымдычы. Жылдыздар, аккуулар, күзүмдөгү махабат, эжекеме, агайыма, классташыма деген ырларды жазгам көп эле. Анан ошолорду аткарып берип, анан өттүм да мен театрга. Ошондо өзүмдүн ырларымды, поэзияларымды жаттап алып айтчумун. Ошондой эле. Ошо жатка ырларыңыздан барбы эсте такай турган? Эми ошол жок, ошол кездеги ырларым уже эсимде жок, анткени канча жыл өттү, канча көчтүк студенттик кезде, көп баягы күндөлүктөрүм да жоголду дегендей ортодо. Бирок ошол анча-мынчасын айрып ийгендисиз. Ушуну кантип жаздым деп. Анан ошондо бирок алгачкы ырларым да эсимде бар. Ошо бир газетага чыкканда Майрамбек Осмонов агайдын үстүндө алында ырлары чыгыптыр. Анан астына менин дагы башталган махабатым күзүндө деген бир ырым чыкканда 2000 жылдары. Ошондо аябай сүйүнгөм мен. Менин өзүмдүн жазган эмгегим, ырым, сөздөрүм ушинтип гезитке чыкты депчи. Анда гезит укмуш эле да. Гезиттин күчү укмуш эле. Аябай ошондо сүйүнгөм да. Көп ырларымды, поэзияларымды негизи окуп, аткарып ошентип өткөм театрга. Андан кийин эле эмнегедир театрда ошондой үзүрлүү иштеп, анан театрды таштап коюпсуз. Мен 2-нчи курсуман эле Арсен Өмүралиев, анда ошол Бишкек шаардык жаштар театры бар. Бишкекте билесиздер. Арсен Өмүралиев атындагы азыр. Ошол Арсен Өмүралиев өзү келип тандап, ошол мен театрга 2-нчи курсуман эле театрга иштеп кеткем да. Арсен Өмүралиев өзү сизди тандады. Ооба, ошондо бул жактан окуп таттым, бул жактан иштеп таттым. Ошондо театрда ошол 2-нчи курсуман эле студент кезимен эле киргем да театрга. Театрда эми укмуш эми театрда күндөрдү эстесем, өзүнчө баягы орустар айтканда ностальгия деп коет го. Абдан бияктан окуп, бияктан иштеп, ролдон роль чыгардык. Ушундай сонун баягы жаштар, баардыгыбыз фанаттар чогулган экенбиз ал театрда. Ушундай баягы күнү түнү спектакльдерди чыгарып, күнү түнү репетицияларды кылып, абдан баягы үзүрлүү иштедим да мен театрда. Театрда үзүрлүү иштеп 16 жыл иштедим. Ал театрыма рахмат айтам. Ошол театрдан өстүм деп ойлойм. Ал жактан көп таланттуу, мыкты инсандар менен тааныштым.
дүйнө жүзүн кыдырып келдик дегендей Японияга чейин барып Токио шаарында Азия встречает Азия деген чоң фестивальда дагы барып башка каарманды ойноп келгем. Ошол театрга дагы, ошол агайларыма дагы, иштешкен кесиптештериме дагы ыраазымын деп айтсам болот. Сизге ушул театр боюнча, чыгармачылыгыңыз боюнча гана эмес, башка ушу турмуштук суроолорду берип атканымдын жөнү бар да. Аял катары дагы ушул жашоодо карьера менен ошол турмуш кандай кетти, балансы кандай болду, ошону дагы мен сурагым келип атат да. Турмушка чыккандан кийин эми балалуу болот, баланы караш керек, ага эне деген өзгөчө көңүл буруш керек. Эми баягы карьераңызга кандай тоскоол болгон жокпу? Мен жаш кезимде иштедим да. Мен театрда жаш кезимде иштедим. Студент болуп да иштедим. Анан 28-29 жашыма чейин иштептирмин азыр ойлосом. Анан кийин турмушка чыктым. Кудайга шүгүр. Бир балам бар, бир баланын энесимин. Балам дагы менин чыгармачылыгымды абдан түшүнүү менен көрөт да, карайт. Анан эми бул чыгармачылык деген баягы кээ биркилерге хобби катары болсо, менин жан дүйнөмө, бул менин өмүрүм да. Мен чыгармачылыкта бул жөн эле баягы менин хоббим. Мен жөн эле бул чыгармачылыкка иштешим керек же ушул чыгармачылыктан бир акча табайын, байып кетейин деп иштебейм да эч качан. Мен чыгармачылык бул өмүрүм. Мен жашоом, мен жашайм бул чыгармачылыктачы. Анткени менин ырларым жазылды, обондорум жазылды, балким эч кандай бул театрдан кеткенге да аракет кылдым, чыгармачылыктан да кеткенге аракет кылдым мен. Балким ортодочу, баягы үй бүлөнү тандайм деп. Бирок баары деле баягы жүрөгүңдө, көөдөнүңдө бир өзүңдүн бир тартуу, сүйүү сезимим күчтүү болду да менин чыгармачылыккачы. Ошон үчүн эч кандай артка жол жок дедим дагы, кайра ушул бардык өмүрүмдү, бардык энергиямды, билимимди, талантымды ушул чыгармачылыктан гана көрө алдым өзүмдө. Назар айым, негизи бул подкастка сизде мындай тамсилди көп жазган, тамсилди жазуу жагынан рекордсмен айым катары чакырып атабыз да. Эми ошого өтөлү. Эмнеге бул тамсилге мындай кызыгып калдыңыз, тамсил жазганга? Анткени азыр тамсил эмес, ушу дегеле ушул роман, повесть, аңгеме дегендерди окутуш кыйын болуп калды. Анан окутмак үчүн мен мына аудиолоштуруп жүрөм, угуп койгулачы жок дегенде мындан ары бери басып десем, ошонун дагы мындай көрүмү, просмотр аз да. Анан сиз болсо андан ары тамсил жазып атсыз да. Тамсилди эмне себеп болду ушул так ушул тамсил жазып калганыңыз? Мен өзүмдү баягы балалыктан баштайын анда ушул темага. Балалыкта элестетсем эле көп китеп окучу экенмин да. Ошондо жомокторду, анан кийин баягы телевизордун астында отурабыз да, анда биз анда телефон, интернет деген жок кезде. Анан баягы мультфильмдерди күтүп, жомокторду күтүп, спектакльдерди күтүп отурган кызды элестетем көбүнчөчү. Анан ошондо эле баягы энелик менен кумурска, карышкыр менен тиги козу, жанагы шалтай малтай деген ырларды айтып жүрүп, чоң ошолорду көрүп жүрүп чоңойдум да, менчи абдан сугарылдым. Союз мультфильмге сугарылып чоңойдук дегендей. Анан ошондо эле ушу кызыкчымын да, ошо бир поэзияларды окуп, бир немелерди жаттап, айтып алып эле, ошо садикте болобу, мектепте болобу, бардык жерде ошо коомдо өзүмдү көрсөткөнгө, айтканга аракет кылчумун. Анан эми баягы театралдык окуу жайга тапшырып калдым деп атпаймынбы, 1-курсумда. Келип калып эле анан ошондо 1-курста эле тамсил айттырат экен да. Тамсил айттырат экен. Анан поэзия окутат экен, монолог окутат экен. Анан ошол тамсил мага абдан жакты да. Тамсил айтсам ушундай эргип, анан агайларым, эжекелерим ушундай жыргап калат эле да мен тамсил окугандачы. Анан изденип жүрүп, анда баягы тамсилдер аз болчу. Ал кезекте азыр мына Кудайга шүгүр менин тамсилдерим айтып атышат азыр студенттерчи. Бири-бирибизден талашып, жакшы тамсил болсо бири-бирибизден талашып окуйт элек да. Анан кийин ошондо мен билчүмүн да, тамсил аз экен демек. Анан тамсилдерди өзүм сүйүп, баягы көп тамсилдерди оңдоп алчумун ошондо. Анан кийин ошо мен кыялымда баягы өзүмө бир мындай бир сөз айткан эсимде бар да азыркыга чейинчи. Кийин Кудайым буйруса баралыма жеткенде тамсил жазам дедим да. Тамсил жазам. Ошону мына Кудайым Омин деди окшойт. Баягы өзүм эле Кудай көрсөтөт экен да жолдучу. Тамсилге деле баягы оңой менен келип калган жокмун да мен. Ошон үчүн ортодо ар кандай өйдө ылдый баягы турмуштун
эмесине туруштук берип келдик да эми ушул тамсилге деле. Бирок ошол кезде эле студент кезимде эле 1-курсумда эле ушундай тамсилди сүйүп аткарып, анан өзүм да азыр ошол сүйүп жазып аткан кезим да азыр. Ошону эми бир сүйүп бир азыр ошону окуп айтып бериңизчи бир тамсилдериңизден. Мен эми кичине баягы реклама кылып кетейин, сиздердин студияңыздарда болот да. Эми китебимди ала келдим, мынакей таамшандырган тамсилдер деп 72 тамсилим чыкты. Бул жакта ар кандай узун да кыска дагы трагедия болобу жанрында, кыска баягы сатиралуу ар кандай жанрдагы тамсилдерим кирди. Буюрса эми буну менен токтоп калган жокмун, дагы жазып атам. Эмдиги жылы дагы китеп чыгарам деп ойлоп атам. Эми буйруса, Кудайым буйруса. Эми азыр сиздер суранып калдыңыздар, бир тамсилимди окуп берейин, Ооба. Саякатчы бака 2 деген тамсили менен баштайын анда. Баягы илгерки жомоктогудай, билесиңерби саякатчы баканы? Ошондой бизде да бар бир бака. Кадимки эле Бишкектин тегерегинде жашайт сазда. Кантип билбейм барып келгенин Америкага. Ооба, Америкага. Окудубу, иштедиби ал жерде, канча жүргөнү белгисиз деле. Келип эле сүйлөп калса болобу англисче. Түшүнбөйм, билбейм, no деп силерче. Башка бакалар суранышса да, кызыгышса да сүйлөй албай бакача. Мен эмне, жөн эле Америкага барыптырмынбы? Мен америкалык бакамын. Билишсин ким экениңди буларың. Ошончолук сүйлөшкүлөрү келишсе, үйрөнүп алышсын адегенде англисче. Деп ичинен өзүнө өзү ыраазы болуп бака англисче сүйлөп кирди башкаларга. My name is Baka. What is your name? Деп бир бакага. Түйү бака түшүнбөй караса, түшүнбөйт мына буларың мени. Эмне деп сүйлөшмөгүлем? Кызыксыз мага силер менен. Oh my god, goodbye, bye bye деп секирип кетти сазга кенен. Кандай дедиңер бул жагын? Бака 100 тил билсе да ал бака. Калмак беле ал башка. Өз эне тилин чангандар, бакача жашайт кандайлар. Саякатчы болсо да сазга баткан кайрандар дейт. Керемет. Рахмат. Негизи тамсил десе Крылов эске түшөт. Крылов баягы инелик менен комурска деген. Анан сиз ушул тамсил жанрына ыктагандан мурда кайсы авторлордун, ушул тамсилчи авторлордун китептерине мындай кызыгып, ушул дүйнөгө мындай баш бактыңыз, өзүңүзчө эле жазып баштадыңызбы тамсилчи? Жок, мен айтып атпаймынбы, ушу жанагы театралдык окуу жайда окуп атканда биз ар кандай авторлордун тамсилдерин окуп, үйрөнүп, айтып чоңойдук да. Мухтар Борбогулов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков, мына биздин өзүбүздүн сатириктер, тамсилчилер. Андан мурда ошо Тоголок Молдо, эң алгачкы классик тамсилчибиз деп коебуз. Анан баягы эң алгач баягы тамсил негизи байыркы жанрлардын бири да бул. Бул жанагы 6-кылымда Эзоптон келаткан, Эзоптон бери келаткан жанрда булчу. Анан албетте баягы өзүм тамсилчи болгондон кийин, ушуну казып, ушул жанрда күнү түн иштеп жаткандан кийин, мурдакы тамсилчилерди, баягы классиктерди мен албетте окудум. Ошол эле Эзоптун, ошол эле Лафонтендин, ошол эле Крыловдун, Михалковдун тамсилдери менен биз чоңойдук да. Анан бул эми тамсил өзүнчө бир уникалдуу жанрда булчу. Вроде бы чын айтып атасың, бирок кыйтып айтып атасың. Вроде бы чымчып атасың, бирок сатира ичинде. Окурман сөздүн астында сөз катылып атканын билет, ким жөнүндө экенин болуп аткан каармандар деле билет. Ооба, эми ал биздин коомубузда, арабызда ар бир окурман ар бир өзүнүн бир көз карашы менен, өзүнүн баягы айнегинен деп коебу, карайт да бул тамсилгечи. Тамсил деген ошондой жанр да. Мурда, эми биз мурда десе эле баягы Советтер Союзун айтабыз да. Ошол кездеги адабиятта, советтик адабиятта сын жанры болор эле. Чыгарма чыгардан мурда ошо критиктер, сынчылар, адабий сынчылар сындап эле жатып калчу, могу жери алешем экен, могу жеринде бирдеме жетишпей атат, могу жеринде
композициясы анча болбой калыптыр, кульминациясы чыкпай калыптыр депчи, логикалык бир байланышы жок экен деп ушундай кылып талкуулап атып антип мынтип көп чыгармалар, анан кийин 10 жылдап керек болсо 15 жылдап чыкпай анан кийин ошо жана сындан кийин чыкчу да. Сиздин ушул тамсилдериңизди чыгаардан мурда бирөөгө сындатасызбы же өзүңүз эле мындай дароо эле сын жок эле дароо эле чыгара аласызбы? Албетте адабиятчыларга сындаттым. Эң алгач ушу жазып жүргөндө мен баягы театрдан кеткенден кийин жазып баштадым да. Баягы бир эшик жабылмайын, экинчи эшик ачылбайт деп коет экен. Мен ошого ишенем. Баягы театрдан кеткенден кийин баягы театрды сагындымбы, сахнаны сагындымбы, ролдорумду сагындымбы, иши кылып ичимен уйгу туйгу болуп баягы өзүм тамсил жаза баштадым ошол кездечи. Ошол кезде алгачкы тамсилдерим ошол эле Чочколор, Курттун кыялы, Эшектин медали алганы, Тоок менен Аккунун достугу деген алгачкы тамсилдерим чыккан да. Анан ошол тамсилди мен театрды сүйүп жүрүп жазып калдым да бул тамсилди. Аткарам, элге жагат да, ошо аткарып алам, ушундай ошо аткарганыман өзүм рахат алам да. Анан элге жагып аткандан андан да рахат алам. Анан ошонтип эле баягы тамсилди улам жазып, улам аткарып атып, азыр рекордсменка деп атпайсыңарбы, баягы 100 тамсилдин ээсимин да азыр. Анан албетте ошонтип жазып жүргөн кезде Facebookка чыгарчумун, өзүмдүн баягы соц тармактарга чыгарчумун. Анан баягы Менди Мамазайырова деген эжекебиз бар. Кыргыз Республикасынын эл акыны. Ошо менди эжекемди көп жылдар тааныйт элем, өзүм дагы баягынан эжекеме кеңештим. Эжеке, ушундай тамсил жазып атам. Бир байкап көрсөңүз кандай болот, кандай жазып атам, туура эле жазып атамбы, негизи тамсилдин тили кандай деп өзүңүздүн бааңызды бериңиз деп ал эжекеме сындаттым. Анан ал эжекемди айтып калды: "Ай Назара, бул сенин чоң сонун иш кылып аткан турбайсыңбы? Негизи бул тамсил жанрда азыр эч ким иштебей калган. Сен ушул жанрда мен дагы Facebooktан көрүп калчумун, окуп калчумун, тамсилдериң абдан сонун. Өзүң дагы мындай жеткиргениң да жакшы, бай элге айтып бересиң, актриса катары дагы жеткизип атасың" деп батасын алгам да, ал эжекемдин дагы батасын алып баягы сындаттым. Андан кийин баягы адабиятчы, албетте адабиятчылардын көп жанагы Кубан эле Мамбеталиев агай дагы өзү дагы өзүнүн баасын берип сындап ушул мына могу акыркы китебиме баш сөз жазып берген да ал кишичи. Сенин тамсилдериң абдан сонун, коомго керек, азыркы заманбап жакшы тамсилдер депчи. Анан буюрса ошондой сындардан кийин анан албетте андан да жазгың келет, андан да өскүң келет, андан да окугуң келет дегендей. Мына мен сиздин өмүр таржымалыңыздан улам айттым, сиз актрисасыз, ырчысыз, акын, композитор, тамсилчи экенсиз да. Мындай көп мозаикалуу ассорти инсан экенсиз. Эми анын баарына жетишүү керек да. Мен канча 1, 2, 3, 4, 5 деп койсок болот. Анан ошондо сиз дагы эле өзүңүз издеп аткан жоксузбу же токтолдуңузбу? Мен тамсилчимин деп. Адам, чыгармачылык адам өзүн ар дайым изденет да. Мен ошондой категорияда адамдарга кирет экем. Мен театрда жүргөндө деле ролдорумду абдан изденип, мындай дыкат мамиле кылчумун. Ар кандай ролдорду чыгардык да, ал жактан дагы сонун ролдордун үстүндө иштедим, сонун образдарды чыгардым деп ойлойм. Баягы мен коллегаларым, мени көргөндөр билет да. Анан мен өзүмдү дайыма изденчүмүн да. Мен киммин? Бул эми композитор деп жазылып калыптыр. Бул аябай чоң неме, мен композитормун же оончумун деп айта албайм. Баягы илхомдор келет да магачы. Илхомдор келет. Мисалы обон качан ыйлаганда, сыздаганда ошондо келет экен да обончу. Анан мен ырчымын деп деле айта албайм өзүмдү. Мен аткаруучумун деп айтам да. Анткени мен баягы актерлук мастерством менен ырдайм. Анан негизи өзүмдүн гана ырларымды ырдайм, өзүмдүн обондорумду, өзүмдүн сөзүмдү ошол анан жаздырып, өзүм атайын заказ кылып жаздырып ырдайм да. Ошондой 3-4 бир ырым бар. Эми ырдасам деле болот. Ошондой. Анан кийин эми YouTube'да бар, өзүмдүн баракчама баардык баягы ырларымды, тамсилдеримди жүктөп турам да. Аны айтып атпаймынбы? Бирок актерлук кесипке келгенде өзү негизи актриса,
ырдаганды да билиш керек, бийлегенди да билиш керек. Ар кайсы ролго кире бериш керек. Өң да керек, түс да керек деп баягы Галина Ибраевна бизге ушинтип айтып калчу эле да. Үн да керек, актриса болгондон кийин бардык жанрда силер иштей билишиңер керек депчи. Аңсаңар да мен ошону бир аябай өздөштүрдүм деп ойлойм да. Анан баягы сиз айтып атпайсызбы, өзүңүздү таптыңызбы деп. Мына ошол туура суроо болду. Мен өзүмдү абдан издендим. Мына ошон үчүн могу китебимди да мен киммин деп чыгардым да, биринчи алгачкы китебимдичи. Азыр мен поэзиямды окуп берейин ушул жактан. Ооба туура. Баягы бала кезде кыялыма жеттим. Бишкектеги эң мыкты театрларда иштедим, эң мыкты ролдорду ойнодум, баягы сахнаны тандагандан кийин. Бирок ошондо дагы өзүмө тойбой, канааттанбай өзүмө изденип баштадым да, дагы бул чыгармачылыкта эмне кылсам болот депчи. Анан ошентип изденип жүрүп, аткарып жүрүп, ырдап жүрүп, өзүмдү таптым да. Театрдан кеткенден кийин таптым. Мен, оказывается, азыр тамсилчи экенмин. Мен тамсилди ушундай сүйүп жазам. Тамсилге берилип жазам. Анан кийин баягы ушул тамсилдеримди жазып отуруп, ушул китептеримди чыгарып отуруп, азыр баягы тынч абалда жашап калдым да, көөдөнүм толоду азырчы. Мисалы өзүмдү азыр баягы өзүңдүн баягы эмеңди тапкандан кийин мындай сонун болгон агып каласың дегендей. Бир блаженствода жүрөм деп ойлойм да, анткени ушул тамсилдерим мени баягы ач көөдөнүмдү тойгузду да. Мен киммин деген поэзиямда бардык айтылат да. Мен киммин? Мен адаммын. Бир өйгө жамандык тилебеген. Күн сайын максатыма сапар тарткан, кыялымда, сезимдерде жашап келем. Ар күнү адам болууга үмүт кылган. Мен киммин? Мен аялмын. Жүрөгүмдө сүйүү оту күйүп турган, назиктик, акылмандык толуп турган, дүйнөнү сулуулук багындырса, суктандырып үлүшүмдү кошуп турам. Мен киммин? Мен энемин. Мээримиме курчап алган, эң бийик, эң тунук сезим эне бала ортосунда. Көрбөсөм да күн нурун, ай жарыгын, балам көрсүн, балам жетсин бакытына. Мен киммин? Мен актриса. Чыкканмын сапарга даңгыр жолго, өнөр деп кең тала бийик зоого. Театрды сүйүп мен багынганмын, образымдын ар бирин теңеп тоого. Мен киммин? Мен обончу, акын, ырчы, балким аткаруучу, терең ой асылдарын мен табуучу. Канча казып өзүмдү изденсем да, түбүнө жете элекмин кең алуучу дейт да. Ушул ырыман кийин анан тамсил жазып баштадым. Керемет. Сиздин жазган тамсилдериңиздеги каармандар биздин бүгүнкү коомдо да барбы? Мисалы үчүн саясатта, төбөлдөрдө, мисалы үчүн бизде негизинен мындай саясат буркан шаркан го. Элдер сөзсүз төбөлдөрдү сөз кылат, төбөлдөрдөгү коррупцияны сөз кылат, алдамчылыкты сөз кылат, акыйкатсыздыкты сөз кылат. Бул замандын ушу мындайча айтканда тренди да. Бул тамсил коомдон алынат. Коомдон ар кандай адамдардын терс оң мүнөздөрүнөн алынат. Коомдогу мен көрүнүштөрдү алып жазам да көбүнчө. Анан көп нерсе могу тамсилдерде мен башыман өтүп калат өзүмөнчү. Өзүмөн бир нерсени ошо Кудайым атайын ушундай адамдарды жолуктурабы мага деп ойлойм да. Анан оң каармандар, терс каармандарды мен көрүп калам да. Анан ошондон баягы илхом алып, ошондон баягы жан дүйнөм эңшерилип, баягы тамсилди биз күлүп окуп койгону менен, буну мен келки тамсилдеримди ыйлап жазганда тамсилдерим бар да. Анан албетте мен айтып атпаймынбы, адам коомдо ар кандай жат көрүнүштөр ар жерде бар. Саясатта деле бар, медицинада деле бар, политикада бар, театрда бар, базарда бар, керек болсо, магазинде, дүкөндө бар дегендей. Ал адамдарды ар жерден кезиктирсек болот. Бирок бул именно ушуга байланыштуу же ушуга деп мен айта албайм. Анткени ар бир адам өзүнүн күзгүсүнөн, өзүнүн көз карашынан, өзүнүн айнегинен карайт. Китебиңизден мага ылайык ушул бир саптар тандап бересизби? Мен дагы бир окуйн өзүм. Куш менен куртты окуп көрүңүзчү, мына өзү эле ачылып калды. Мен эми сизди тиги баракчаларыңызды көрүп чыктым, андай аткара албайм. Мен профессионал эмесмин, бирок эми окурман катары. Назара Разакова, Куш менен курт.
Bir günü kuş taап келип bir укмушту. Кичинекей, алсыз, кыска кара куртту. Жейин деп дагы бирок чоңойсун дейт. Генен тоюп курсагым оңомбу дейт. Ооба, күндөн күнгө кара курт чоңойду. Семиз болуп, узунуна эт да толду. Куш бирок көнүп калган баягыга. Дос болду, бири-бирине болуп жакын. Жалгыз болбой келсе учуп уясына. Курт чоңойду, упузун болуп жылан. Жашады ал да кетпей уясынан. Жылдар өттү, куш басты жумуртканы. Бир эмес бешөө болду жаратканы. Мыкты эне болом деп ал балдарына даярданып басып жатты bir калыпта. Бир күнү каптап кара күн дааны. Карап турчу, басып турчу деп жыланга бат учуп барып эле суу жутамын, жемиздеп курсагымды тойгузайын деп ишенип таштады жумурткаларын. Ооба, карап басып жатты кара жылан, ойлонуп болду, ой болду жаман. Жыттуу экен карачы жумурткалар, жегим келет, жуткум келет эмнеси бар? Уябыз кичинекей ансыздатар, батпайбыз го, жарылып чыкса булар деп жылан напсизин тыя албады. Ойлорун жакшылыкка бура албады. Унутуп жакшылыктын куштун дагы бирден жутуп жайлады жумуртканы. Ар кимге мындай жылан кезигет, ишенимге акырын толук кирет. Убагында ага чара көрбөсөң, көз ирмебей аёсуз жайлап кетет дейт. Эрнис Кыязов аткарды тамсилимде. Сонун. Бул да болсо ийгилик дейт. Буну тамсилде эч ким окубайт го, эми ким окуйт эле, ырды ким окуйт эле дебей, көгөрүп анан жөнүндө калбай монтип жоон китеп кылып чыгарганыңыз. Эми айтып кетейинчи ошентип, мен китеп окубай калдык деген заман деп мен эсептебейм. Анткени мына менин китептеримди азыр абдан талашып, сурашып, чалышып, издешип алышат. Ошондо айтып кетейинчи. Анткени мынакей менин китебиме мына кичинекей балдар дагы, студенттер дагы, баягы актерлук кесипте иштегендер дагы, актерлук кесиптен сабак бергендер дагы, мындай речь деп коет, көркөм окуу, речь деген сабактарга дагы бул өтө керек да. Баягы актерду ачуу. Биз ошон үчүн биз окудук да биринчи курстан. Анан дагы ушу тамсилге кызыккан биздин кыргыз элибиз дагы абдан көп. Мен мисалы кандай жака барам, мисалы фестивалдарга барып атам, азыр өзүмдүн кечелеримди өткөрүп атам. Мынакей кече күнү түштүк тараптын баарын баягы кыдырып келдим дегендей, тамсилдеримди биринчи айтып, баягы кечелерде ушундай талашып, келишип, жакшы сөздөрдү айтышып, автограф алышып, ушинтип алышып атты да китептеримдичи. Ошон үчүн баягы бул убактылуу нерсе чын эле. Баягы бирок бара бардыгы мен ойлойм, кыргыз элим мен өзүмдүн баягы тамсилдериме өзүмө ишенем деп айтып атпаймынбы? Кудайым буйрса, ушу менин тамсилдеримди ар бир үй бүлө окуп калат болуш керек келечекте деп ойлойм да. Назар айым, сизден байкаган нерсем мындай өзүңүзгө өзүңүз ишенүү. Мен жазамын, мен аткарамын. Менин китебим чыкты. Дагы мен моундай жерлерге эл менен жолугуп уюштурдум. Деп ушундай өтө бекем ишенимде экенсиз да. Анан ушу чыгармачыл ошол жазмакерлер, жазуучулар, акындар ушуну мен жазсам, ушуну албай койду, мени карабай койду, шарт түзбөй койду дегенге ушундай негизи көнүп калышкан да, эми бар эмес, бирок көпчүлүгү. Анан сиз кандай ойлойсуз? Раз эми сиз бизнесмен эмессиз, бирок бирдеме жаратуучусуз, интеллектуалдык бир эмгек жаратасыз. Ал үчүн ошол автор өзү аракет кылыш керек го, өзү менеджер болуш керек го. Могу рынок заманында өзү жулунуп, өзү далилдеп, чындап эле өзүнүн чыгармасы мыкты экенин, өзү керек болсо жөн эле жазып коелу, мен жаздым, эч ким окуй атат дебестен өзү аткарып, аудиторияны кызыктырып, ошондой кылыш керек го дейм, өзү жанталаш. Азыр ошондой заман биринчиден алмабыш оозума түш деген заман эмес биринчиден, экинчиден баягы өзүңдө ишенсең, өзүңдүн талантыңа ишенсең, өзүңдүн чыгармаларыңа ишенсең, эмнеге болбосун? Иштеш керек.
көрсөтүш керек элге, даңазалаш керек, айтыш керек. Азыр ошондой заман да, азыр интернеттин заманы болуп атпайбы мынакей. Ошон үчүн баягы өзүңөн чыгып аткандан кийин ушундай эмгектер. Буну мен катып алып кантип отурам үйдө жөн эле жазып коюп, аны кимдер окуйт баягы. Акын менен чычкан деген илгери бир тамсил айтчу элем мен. Бир акындын китептерин чычкандар жейт дегендейчи. Андай кылбаш керек да, өзүңдү аракет кылышың керек коомго жеткирүүгө. Азыр ошондой шарт бар. Мына YouTube бар, Instagram бар, Facebook бар. Мен дайыма ошо Facebookка да чыгып турам. Анан өзүңөн жаратып аткандан кийин, өзүң жаралып, өзүң жаратман болуп аткандан кийин элге жеткизгиң келет экен да. Элге жеткизгиң келет экен. Анткени ошондо дагы бул тамсилди тамсилчи катары, анан как актриса катары жеткирип атам да. Өзүм аткарып берип атам. Балким ошондо да баягы элдерге кызыгып, элдер алып, элдер угуп атат деп ойлойм да. Албетте анан өзүңдүн чыгармаларыңа ишенбей, болобу, болбойбу, чыгарсам элдер алабы десең, анда лучше чыгарбай эле коюш керек да анда. Өзүң ишенген үчүн чыгарыш керек. Фейсбукта болсоңуз жана Олжобай Шакирди дагы көрүп жүрөт болушуңуз керек. Ооба. Олжобай Шакир дагы өзүнүн китептерин чыгарып, туура, анан базарды аралап жүрөт. ооба. Мен үйдө ушинтип байкуш болуп отура бермек белем. Өзүм элге жайылтайын, окубаган элди окутайын. Ушул китептин ичинде бир маани жатат. Ошону өзүм таратып бир чети өзүм ушуну чыгаргандан кийин бир тыйын кылбаймбы? Аракет кылып. Менден башка ким күймөк эле мага деген. Албетте өзүңдүн чыгармаларыңа өзүң күйөсүң да. Бул сенин балдарыңдай болуп калат экен да. Буну чыгарыш керек, буну жеткириш керек, айтыш керек турбайбы деген заманда Олжобай байкеге мен кошулам. Баягы жазып алып, аны ушинтип эч ким албай атат, көрбөй атат деп жаткан жок. Ал киши да аракет кылып атат, өзүнүн чыгармаларынын үстүнө иштеп атат, эмгектенип атат. Негизи аракет кылсаң берекет Кудай берет да. Эми тамсилге кезек берели. Баягы айтпай кеттим, жаңы жылыбыз менен Эрнест мырза жаңы жыл мынакей жаркырап кирип келди. Жылыбыз жаңырды дегендей. Анан ушул жылыбыз баягы жылкы жыл экен. Жылкыны баягы кыргыздар илгертен сүйүп келген, багып келген, таптап келген дегендей, баягы биз өзүбүз дагы кыргыз эли ушул жылкыга жакын экенбиз. Ат адамдын канаты деп, Анан ошондой бул сонун бир эшек менен тулпар деген тамсилим бар. Эшек жүк ташып иштеп жатса, бекерчидей көрүндүбү көзүнө, оттоп жүргөн тулпарга кыйкырат өзүнчө. Эй, тулпар, кел бери. Үйрөн сен да иштегенде. Качан карасам оттоп жыргап жүрөсүң, желдей чуркап күлөсүң. Үйрөнүп алгын иштин майын чыгарганында өзүмдөн, деп чакырып алды аны. Анда тулпар эшек менен жүк ташып кетишке, мен үйрөндүм өзүңдөн эшек кичине. Кел, чуркап көрчү менен, үйрөтөйүн өнөрүмдү мен билген, деп экөө кең талаада жарышат. Эшек жетем деп тулпарга өзүнөн өзү убара. Анан катуу чуркап баратып чалынды, илиндиби көк шиберге туягы, тоголонуп баягы эшек кулады. Бирөөгө теңелбей, эмнеге жаралганыбызды билишибиз керек. Ар ким өз кылган ишин бийик көрсө, эшектей бир күнү ушинтип кулап түшөт дейт. Эшек менен экөөнү жакшы салыштырыпсыз. Анан ушул тамсилдерге сиз эми идея болуш керек. Биринчи идея болуш керек. Идея болгондон кийин анын өзүнө эле баягы илхам келип жаза баштайт эмеспи? Идея каяктан келет тамсилдерге? Ушул суроону көп уктум, Эрнест мырза. Ушунча жаза берет экенсиң назара. Китепти чыгарып коюп да дагы бир 10 тамсил жазып койдум да азырчы мисалы. Эмдиги китепке депчи. Анан көп угамда каяктан идеяларды аласың, ушул каармандарды каяктан табасың депчи. Анан эми мындай да, баягы биз жаратмандар айдан, космостон иштек албайбыз да. Бүт бары өзүбүздүн эле жаныбызда, коомубузда. Айтып атпайм жана айтып кетпедимби? Мен өзү баягы ошондой каармандарды жолуктуруп калам, сыртынан көрүп калам, өзүбүздүн эле коомубуздан алынат да ал идеялар. Ошол эле коомдон келет. Анан ал биринчиден, экинчиден баягы эми бул талант деген Кудайдан бериле турган нерсе экен да. Кудайдан келген нерсе экен деп ойлойм. Баягы Кудайым сүйүп, ошо мен ыраазымын. Өзүм да Кудайга ишенген, Кудай менен сүйлөшкөн, жалынган, Кудайдан суранган адаммын да. Анан ошон үчүн баягы Кудайым берип атат деп ойлойм да. Баягы көптөр айтып коет го жана портал ачык депчи, портал ачык буюрса дагы көп тамсилдерди жазам деп ишенем. Эми бул чыгарма тамсил деген өзүнчө бир чыгарма, өзүнчө бир жанр, Бирок
ушул тигин же бул адамдын образын бир жаныбарларга салыштырып же бир куштарга салыштырып ушундай кыласыз да. Анан кийин ал жаныбардын дагы өзүнүн мүнөзү болот. Аябай кыйтыр деп коебуз го, адам болсо түлкүгө салыштырылат дегендей, коркогураак болсо коёнго дегендей, анан копол, анан кийин өтө бир мындай бир болсо карышкырга же бир аюуга дегендей да, мындай мүнөзү менен салыштырасыз. Бирөөлөр дагы ошону салыштырат экенсиз. Өзүңүз кайсы жаныбарга мындай окшошмун деп эсептейсиз да, мындай мүнөз жагынан, табият жагынан? Аябай сонун суроо болду. Ошону ойлонмоптурмун, Энис мырза. Ушу мындан кийин ойлоноюнчу, кайсы жаныбарга. Негизи мен өзүм жаныбар десең, мындай мышыкты жакшы көрөм да. Кичинекей кезимен мышык багам. Үйдө мышык болсо, мындай ошол үй мага уютный көрүнөт да дайыма. Анан өзүм баягы жалгыз кыз болуп чоңойдум да мен. Жалгыз чоңойдум. Анан баягы бир туугандар жок дегендей, ата энем иштейт. Анан жайыма мышык багып алчумун да үйгө. Мышык багып беришчү да. Анан өзүм кичинекей кезимен эле ушул мышык, күчүккө, папугай, чымчык, карга, ушундайга, ит кушка, мындай жаныбарларга жакын болуп чоңойдум. Аябай боорукер болчумун. Эшикте бирөө калып калса, баягы үшүп тоңуп калса, үйгө алып келип багып, аны тамак берип, жылытып, анан кийин чыгарчу элем да ошондой. Анан өзүм ошо мышыкты жакшы көрөм негизичи. Мышыкты абдан жакшы көрөм. Азыр деле ошо кимдин үйүндө мышык болуп калса, дайыма ошо кармалап, өзү мышык дагы менен коркпойт. Ошо кайсы үйдө мышык болуп калса, мага өздөрү келип неметишет да, мышыктарчы. Анан кийин азыр деле багып алайын дейм, бирок азыр эми баягы разъездах, гастролдордо көп чыгып атпаймынбы? Ошон үчүн баягы эметпейм. Өзүм ошо мышык, если жаныбар ким болосуң десе, ошо мышык болмокмун го. Анан Энис мырза, мен баягы бир эле жаныбарлар эмес менин тамсилдеримде. Баягы гүлдөрү бар, роза менен чырмок деген тамсилим бар. Ашказан, жүрөк, тил деп бардык баягы менин могу китебимде айтып атпаймынбы? Жаныбарлардан башка дагы бардык персонаждар тапсаңар болот да. Жүрөк да бар, көлөч да бар, өтүк да бар, буюмдар да бар, бөлмөлөр да бар. Ошондойго баягы салыштырып изденип жазган тамсилдерим абдан көп. Бир эле жаныбар эмес. Чыгармачыл адамдарда дегеле ушул чыгармачыл чөйрөдө изденүүлөр болот. Өзүң оюң өзүңө же башкага далилдөө күрөш болот мындай айтканда. Ошол күрөштө баары бир кимдир бирөө сенин атаандашың болот, сага бут тоскондор болот, сени туура эмес түшүнгөндөр болот, ошондой нерселер болуп турабы сизде? Мисалы үчүн ичкүйдүүлүктөр, бут тосуулар, эми жазуучулар, биз билген эле улуу жазуучулар деп биз автобиографиясын мындай кылып туруп, мындай шыр окуп койгонубуз менен, алардын чыгармаларын окуп жүргөнүбүз менен, кээ бирки жазуучулар кийин ошол жазуучулардын ортосундагы, акындардын ортосундагы интригаларды дагы мындай жазып чыгышты. Биз кийин окуп калдык. Интрига деген эмен бар менин тамсилим. Дегеле ошол сиздин чыгармачылыгыңызда мындай бут тоскон, ичкүйдүү кылгандар барбы, жок? Качан ич күйөт? Качан атаандаштык пайда болот? Качан ич тарлык пайда болот? Адам өзүнө ишенбесе пайда болот экен да ошол нерсечи. Адам өзүнүн талантына ишенбесе. Сиз жана айтып кетпедиңизби, сиз өзүңүзгө ушундай ишенет экен. Мен өзүм ошондоймун да. Мен өзүмө ишенем. Мен мындай мен мындай карап көрсөм кумирим деле жок экен. Бирөөгө мындай, бирөөдөн окшошуп же ошого окшошуп дегенчи. Андай да жок экен да, мындай эметсем. Бирок ошондой бай ичи тардын жолу тар деп коет. Ичи тардын ою тар деп коет. Ичи тардын колу тар деп коет. Мен өзүм афоризмдеримде жазам, ошондой да афоризм бар да мен. Ансардай баягы ичи тар адам таланттуу да боло албайт да. Ошон үчүн мен ойлойм да, таланттуу адамдар, чыныгы чыгармачылык адамдар, чыгармачылыкка күйгөн адамдар да андай сапат болбош керек деп ойлойм. Андан бийик болуш керек деп ойлойм да адамчы. Ошо бийик болгондо сен качан? Ошондо сага Кудайым баягы бүт эмесинен аябайт да деп ойлойм да. Жана айтып калдыңыз интрига деген. Окуп берейин ошону. Тамсилиңизди окуп бериңизчи. Любой жерде бар неме? Билесиңерби ал эмне? Ыйлагың келет, ыйлагың. Ал интрига бир бале. Көпчүлүктү тиякты, биякты мен айтпайын. Айыптап мен алардын абийирлерин ачпайын. Ал эмес, мына карасаң, эки жерде олтурган семишке саткандарда да өз ара жүрөт интрига.
анан эмнесин мен айтайын дегеним, аз эле бул жашоодо бүгүн барбыз кезегиң, келип калса кетесиң. Кыйнабай же кыйналбай, бирөөгө барып барбы керегиң, интригасыз эле биз жашасак боло дегеним. Жакшы. Кыска нуска. Ушуга жараша анан дагы бир темир менен хрусталь деген жаңы тамсили менен окуп берейин, Темир кашык, темир бычак, идиш аяк. Калгандары баары толо темирлер. Чакырышты бир столго, суранышып, хрусталь сулуу вазаны тегеректеп ортого. Суктанышып башында, үнү шыңгыр назигине кооздугуна түрлүү гүлдөр жайнап турган башында. Бирок тегерегиң жакшы болсо коркунуч жок. Жалтырап көрүнгөнү менен темир, ширин сөздөрүн айткан менен жан дүйнөсүн дат басып капкара кир. Хрустальды темирлер тегеректеп, угалы үнүн кана, дагы деп, чапкылап каккылап сындырышты, көңүлүн, өзүн, гүлүн башындагы талкалап столдон ыргытышты. Таң калышып, анан дагы темирлер: бат эле сындырдык, эмнеге? Байкуш-ай, жасалма хрусталь беле. Катуу же каккылап койдук буне? Деп акмак темирлер каткырышты. Хрустальды кылышып жаманатты. Көңүл назик, көңүл гүл, көңүл хрусталь. Темирлер аны билишеби? Ойлонуп күнөөлөрүн сезишеби? Бактылуу жашап анан кетишеби? Көңүлдү аябай сындыргандар өлтүргөн менен барабар. Көтөрүп жүктү ушундай, келечектер болот кандай дейт. Керемет. Кийинки суроо, мынау акыркы убакта мына Инстаграмды карасаң, соц тармакты карасаң, аялдарга мотивация берген, аял мындай болуш керек, аял тигиндей болуш керек деген мындай акыл айтуулар көп да. Сен бошошпогон, мындай болуш керек. Бирөө айтат күчтүү болушуң керек дейт, бирөө айтат назик болуш керек дейт. Сиздин баамыңызда кандай болуш керек аял? Аял деген мындай турмуш деген мындай бир жеңил нерсе эмес. Демек күчтүү болуш керекпи же назик болгонго деле акысы барбы? Эми баягы кыргыздын аялдары күчтүү болуп келген да, ар дайым. Күчтүү болуп келген, анан күчтүү аялдан күчтүү бала төрөлөт деп келген го. Кыргыздарда айтылгандай баарына башынан. Бирок аял күчтүү көрүнгөнү менен балким жүрөгүндө назик да, баары деле аял да. Аял бая назик, аял канча акылман, канча күчтүү, бая канча күлүп турганы менен сыртында балким жүрөгүндө баягы жүрөгү назик да, жүрөк назик. Ошон үчүн аялга баары деле назик, гүлдөй деп айтсам болот да, мен гүл да аял. Аял роза, аял гүл, аял тюльпан. Аны гүлдү кандай карасаң, ошондой болот да аял. Китебиңизде ошол аялга байланыштуу же жүрөк деп калдыңыз, жүрөккө байланыштуу тамсилдер болсо? Жүрөк деген тамсилимди окуп берейин анда. Бул дагы ошол менин өзүмдүн китептеримде мындай айта кетсем, ичинде ар кандай иллюстрациялар менен камтылган да. Мен китебимди ошентип дайыма чыгарганга аракет кылам. Ошого убактымды кетирем дегендей, баягы сүрөтчүлөр менен иштешем. Анан ар бир тамсилим, ар бир баягы сүрөт менен камтылган. Мына карасаңар, жүрөктү айтып калдыңар. Бул жакта өзүмдүн неме менен баягы бетим менен чыкканда, булчу мен ошол жүрөкмүн дегендейчи. Анда окуп берейин, азыр могу темага да абдан неме болуп атат. Күн түнү талыкпаган, чарчабаган, күжүрмөн жүрөк байкуш согуп турат. Кыйналса да бир жериң же жакының, бардыгына жан берип, жан ордат. Тынбайт жүрөк, тынбай согот тук-тук этип, жебесиндей сааттын тык-тык этип, токтосо жүрөк кургур баары токтойт. Кантип деги жашайт ал, тынымы жок. Эс алса бир азга жакшы болмок, деп адам жүрөгү айтып жатса, тыңшап аны жооп берди жүрөк минтип. Ооба мен жаралганмын, атым жүрөк. Кантип мен эс аламын, тынч жатамын, турамын баарыбызды көзөмөлдөп.
Биригип так кылсак ишибизди, өпкө боор ашказан уйку безе, бөйрөк ме кан тамырлар кекиртеги, дагы көп мүчөлөр биз баарыбыз чарчабай, талыкпай жашаш керек. Ден соолукту, сулуулукту сакташ үчүн кеңешимди алыңыз менин бүгүн. Убагында уктоо, туура тамактануу, таза суу ичиш, анан көп кыймыл, таза аба, күндүн нуру өтө зарыл. Көз ачып жумганча өтүп баары, өмүр бизге аманат өтө баалуу. А жүрөк эс алат качан дейсиз. Сурооңузга жоопту мен берейин. Кандайда мен чарчабай согуп келем. Мага эң зарылы сүйүү деймин. Сүйүнгөндө жашарамын. Жылуу сөз укканда мен эс аламын. Пат согуп мен куркуруп чаламын. Калтырбай көңүлүмдө өткөн күндөр, жалындаган сезимдер туйлаганда, жашадым деп мактанамын. Жүрөктүн берген жообу кимге жакты? Күнүгө сүйүп күлүп биз жыргайлы. Жакшы сөздү айткандан аянбайлы. Жүрөктөрдү оорутпай аярлайлы. Көңүлдөрдү көтөрүүдөн тажабайлы. Өмүрлөрдү гүлдөтүп биз баалайлы дейт. Керемет. Мына Жүрөккө байланыштуу ушул теманы эле улай мен да суроо бергим келип атат. Аял киши табияты жагынан эркекке караганда башка. Сезимтал келет. Бир нерсени укса эркек тоңкулдап, ушундай болуп тур да деп коюшу мүмкүн. Аял киши болсо бүт сезими менен ар жак бир жагын кошо ойлоп, келечегин да ойлоп, өтмүшүн да ойлоп ушундай болуп ийет да. Анан аял киши катары же ушул аял чыгарма жазган аял киши катары эмне сизди ыйлатат? Кээде адам ушундай ыйлагың келет да. Ыйлап тим эле турмушуңан нааразы болуп эмес, балким кубанычтан ыйлайсың. Же балким чындап эле ушул бирдемеге кайгырып, каңырыңы түтөп ыйлайсың. Ушундай болбой койсо болот эле го депчи. Же болбосо эмне сизди күлдүрөт жашоодо? Эмне ыйлатат, эмне күлдүрөт сизди? Жакшы суроо болду Эдис мырза. Мен өзүм негизи ыйлагмын да, ыйлак адаммын аябай. Мен айтып атпаймынбы? Көчөдө кетип баратканда бир мышыкты, көчөдө жүргөн бир ачка мышыкты көрсөм деле ыйлай берем. Өзүм абдан ыйлак жанмын. Бир жакшы чыгарма, окумуш чыгарма көрүп калсам, мисалы баягы күнү мен эмнеге ыйладым, бир күн кечке ыйладым го. Ван Гог деген бир сүрөтчү бар экен. Ошол сүрөтчүнүн автобиографиясын баарын окуп көрүп, өзүм дагы угуп чыктым да. Анан аягында баягы азыр мына ыйлайм да, ошон үчүн ушундай суроолорду. Негизи мен абдан ыйлак жанмын. Ушундай бир историяларды уксам дагы, жанур бир жакшы музыка угуп калсам дагы, мындай трагедиялуу же мындай эметкен жакшы нерселерди көрсөм да ыйлайм, сүйүнүп балким ичимен элжиреп. Анан терс көрүнүштөрдү дагы көрүп калсам ыйлайм. Айтып атпаймынбы, мен могу тамсилдеримдин 50% ыйлап жазгам. Көптөр. Мисалы, Роза менен Чырмоок ыйлап жазылган, Адашкандар ыйлап жазылган тамсилдер. Ошол эле Курт менен Куш деп сиз окудуңуз, ал да ыйлап жазылган. Темир менен Хрусталь деген тоже мындай бардыгы баягы айтып атпаймынбы, 50% мындай 50% ыйлап жазылган тамсилдер. Анан эми жакшы баягы күлкүмүштүү окуялар, мен өзүм баягы юморго да жакынмын. Эдис мырза, мен жаш кезимде абдан баягы мен өзүм негизи мени режиссерлор комедийная актриса деп койчу да. Характерная комедийная актриса болчумун негизи. Азыр эле балким ошондоймун. Анан мындай юморум аябай тонкий, мындай жакын, мен жакын адамдар билет, мындай юморум тонкий, анан акырын сөз менен эле мындай айтып коем да. Какшык менен балким. Анан элдерди күлдүргөндү да билем да, эми күлдүргөндү да билем, анан өзүм да ошодон рахаттанып күлгөндү да билем да. Керкү тамсилдерим каткырып жазылса, мисалы, могу Үндүк эжем деген сыяктуу тамсилдерим, керкү тамсилдерим ушинтип ыйлап жазылат. Ошон үчүн 50%. Бирок аял киши негизи биз күчтүү көрүнө беребиз да. Күчтүү көрүнө беребиз, күлүп жүргөндөй көрүнө беребиз. Баягы, бирок иногда жүрөгүң баягы назик болгондуктан көп нерсени, терс көрүнүштөрдү көрүнүп калсаң, айрыкча биз чыгармачылык адамдар абдан сезимтал болобуз да.
элге көрсөтүп мындай ыйлаганды жакшы көрбөйм көп, бирок өзүмчө ыйлайм да. Көп эле. Жанагы какшык менен мындай чымчып деп атпайсызбы, ошол сыяктуу Тамсилимен тамсилиңизден бир окуңузчу мындай. Үндүк эжем дегенди анда окуп берейин, актуалдуу тамсилим абдан. Үндүк эжелер ким экенин билели. Сразу эле билесиңер. Сулуулук салонунан келген экен. Сулуу сезип өзүн өзү үндүк эжем. Өңүн эмес, үнүн дагы өзгөртүп, ичке сылык кылып көрктөнтүп, курдаштарына мактанып калды кенен. Кыздар, алтындар, жакындар, мен кечөө сулуулук салонуна бардым. Акчанын көзүнө такыр карабадым. Өзүмдөн эч нерсени аябадым. Андан чыгып өзүмдү тааныбай калдым. Ай, мына мен теп красотка болуп алдым. Эки бетимдин буручтарын алдырдым. Көздөрүмдү чоң кылып тарттырдым. Ана мойнумду узун кылып көргөзүп, кызыл тазылдарын жаптырдым. Анан кийин тумшугума кара ботекс сайдырып, калың каш, узун кирпик тактырдым. Канаттарымды дагы боетип апапак ашып кеттим окшойт, аккуудан атак деп оозун чоюп оштоңдоп, орусча кошуп чоюңдоп, ары бери басты коркоңдоп. Тиги күндүктүн оозу ачылып, бири шок болуп, бири каткырып, бирин бири чымчып тыйып, бери басты шыбырашып. Ай, бул жинди болуп калган го. Салонго эмес эле чым коргонго барган го. Ай, доктур чакырталы, айталы. Байкуш соо болбой калган го. Десе экинчиси. Аккуу эмеш, миш-миш. Жаратылыш жараткан да баарыбыздар кандай. Аккууну андай, бизди мындай. Эми бул кем кокой жүрөк түшүрүп? Калып турго тиги кинодо ужастай. Жасатса болмок, акчасы жетсе аны да, кичинекей мээси болсо башында. Дептир да. Муну мынтип окуш үчүн чындап эле актрисалык жөндөм да керек экен, образга кириш керек экен. Керемет. Бул жазып эле коюш бир башка, аны аткарыш бир башка да, чындап эле керемет. Мен азыр деген мындай 50% эле аткарып атам. Ооба, могу микрофондор башкача отуруп, негизи буну өзүм костюмдарымды кийип алып, ошо кечелерим өтүп атпайбы? Аларды кийип алып, мынтип эметип, аябай башкача негизи үнүм менен полный голос деп коет бизде. Полный үнүм менен каткырып ушундай аткарам да. Бир адамдын астында аткарган бөлөк болот. Бир адам деген бир адам да. Ошого ылайык жарашат. Ооба. Толуп аудитория болсо, эл толуп турса, алардын астында аткарган башка дем бар эле. Көргөзүп, айтып, мынтип образга ошондо толук кирем да мындай. Подкаст студия башка, сахна башка, сцена башка, Ооба. Албетте. Эми мындай философиялык суроо болуп калышы мүмкүн. Эгер сизге бул дүйнөдө бирдемени өзгөртүү мүмкүнчүлүгү берилсе, бир мүмкүнчүлүк берилсе, эмнени өзгөртөт элеңиз? Характер, судьба человека деп коет да орустарда. Ошондой эле мүнөз бул биздин кыял жоругубуз, биздин тагдырыбызга себепкер болот. Таасирин тийгизет экен да. Мен мүнөзүм баягы жаш кезекте, балалыкта абдан эрке болчумун да мен. Эрке, кыялкеч, мындай көп нерсени мындай теңиме албаган кээде болуп калат го, ошондой негизи мүнөзүм ошондой эле меники. Бирок баягы жашоо сындырып тагдыр мени өзгөрттү деп ойлойм да. Баягы өзүмдүн тагдырым. Бирок ошол бараткан жолумдан эч нерсени өзгөрткүм келбейт. Анткени ошонун баардыгы мага сабак болуп берди. Трамплин деп коет го. Баягы кез-кезде чөктүм, ыйладым, бирок кайра өзүмө секирдим, секирип жазадым. Ал жактан дагы туура эмес баягы эмелерди көрүп калдым, ыйладым, дагы бир секирип жазадым да. Ошентип ар бир өзүмдүн сыноолордон мындай достойно өтүп келатам деп ойлойм да. Бирок ошол сыноолор, тагдырымдын баягы өйдө ылдый себептери мени ушундай күчтүү кылды деп ойлойм. Анан ушул тамсилдерге азыр мындай идеяларды деп атпайсыңарбы? Ошо мындай жөн эле мындай жазып коем да, ошолор башыман өткөн нерселерди кез-кезде жазып коем. Ошон үчүн мен азыр өзүмдү айта алам,
эч нерсени өзгөртпөйт элем. Кудайга шүгүр дейт элем баарына. Кудайыма миң мертебе шүгүр айтам. Ушул тамсилдеримди жазып отуруп, ушул тамсил жолго келип, көөдөнүм тынч, өзүмдү өзүм таптым деп ойлойм. Ушуга чейин эч нерсени өзгөртпөйт элем. Мындай чындап айтыңызчы, мындай фальш жок. Чындап айтыңызчы. Жашооңуздагы, өмүрүңүздөгү эң чоң катачылыгыңыз эмне болду? Эми аны да Кудайга шүгүр деп эметип коем да, ага жок деп, андай эмес, балким туура эле ушундай болду деп ойлойм да. Негизи бирок айтып кетет турган нерсе мындай экен да. Адам 3 нерсени туура тандаса, 2 нерсени туура тандаса бактылуу болот экен. Туура кесипти, туура түгөйдү тандаса бактылуу экен да. Бул үйүнөн дагы, сыртта жумушунан да деп айтылат. Ансардай мен өзүм баягы көксөөм, тилегеним, кыялданганым бул чыгармачылык болчу. Мен Кудайдан сурана берчүмүн. Кудай талант бер, Кудайым дагы мындай кылайын, тиндей кылайын. Кудайым ошонун баарын сураганын баарын берип келатат да. А бирок ошо туура түгөйдү мен тандабаптырмын. Ошол жерден мен балким мындай ошону айтып кетер элем да. Балким туура түгөйдү тандаган жокмун да. Бирок ошондо деле балким деп атасыз. Балким туура болгондур. Балким туура эми айтып атпайм Кудайга, ошон үчүн баардыгына мындай Кудайга шүгүр дешим керек да. Кудайга шүгүр, балким мындай болбосо, андай ыйлап калбасам, балким бул чыгармам жазылбайт эле. Балким бул болбой калса, бул мисалы темир менен хрусталь жаралбайт эле деп мисалы ойлоп коем да. Балким тиги театрдан кетип, театрды сагынып эметпесем, курттун уялы жаралбайт эле депчи мисалы. Көп өзүм ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, эч нерсеге өкүнбөш керек жашоодо. Эч нерсеге өкүнбөй, бирок ошо кетип бараткан жолуан сабак алып, ар бир туура эмес кылган ишиңен балким сабак алып, анан өзүңдүн баягы кыялыңа, максатыңа түз кетишиң керек деп ойлойм да. Албетте келечекти билүүчү бир жараткан. Бизге канча өмүр берет, аны билүүчү дагы жараткан. Бирок ошентсе дагы бул суроо сизге. Мындай 80 жашка чыгып калган Назара Разакованы кандай элестетесиз? Аябай сонун суроо болду. Бул эми балким неме да? Слишком деп коебу орустар айткандай. Кыргызчасы слишком. Өзүңдү өзүң даңазалоо, же айтуу, же чыгармаларыңды сүйүү, же ашкере болуп кетет. Бирок мен өзүмдү элестеткеним айтып берейин. Сиз чындап сурап калдыңыз, мен да чындап жооп берейин. Петербургда Иван Крылов атабыздын, тамсилчи атабыздын эстелиги бар экен. Ал мынтип китеби менен отурат, анан баардык баягы тамсилдеги жаныбарлары тегеректе эстелиги ошондой да. Анан эми балким эми ойлойм да, ушу менин дагы ушу тамсилдеримдеги каармандарым менен ушундай бир мен карыганда балким баардыгы билип, таанып, менин чыгармаларымды окуп калганда, кээбиркилери баалайт, кээбири баалабайт, ар кандай да баягы өзүмдү ошондой элестетем, ошондой көргүм келет. Көзүм өткөндө дагы балким ошондой көргүм келет да. Менин эмемде, китебим менен. Балким мен өзүм болбосом дагы, мен өзүмдүн мындай логотипим бар да. Колумду дайыма тамсил айтып атканда мынтип көтөрүп мынтип сүйлөйм да. Анан өзүмдүн логотипимди чарп койгом. Менин тамсилдерим күн менен нуруна дагы, тоонун эмесине дагы тете депчи. Балким ушундай бир эме менен анан баардык менин тамсилдеги каармандарым менен ушинтип элестетем көргөндө өзүмдү биздин Кыргызстанда. Анткени баягы Кыргызстандан алгачкы тамсилчи чыгып атпаймынбы, баягы Кыргыз айым болупчу. Ошондой элестетет элем. Назара айым эми сахналарга барып, ар кайсы облустарга барып өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды өзүңүз окугула деп өзүңүз даңазалап жүрүпсүз. Өзүңүз ошол чыгармачылыгыңызды элге таанытууда күрөшүп атыпсыз. Бул жакшы сапат. Ооздун ачып эле алма түстүн деп оозду ачып отура бербестен бул күрөшүүчү, күрөшкер, бул жакшы сапат да. Андан сырткары эми бизде дагы эмне Кыргызда тойлор болот. Тойлордо мына эл артисти деген, эмгек сиңирген артисти дегендер деле барып, ошол жерде рынокто суроо жана талап деген бар экен, талап бар экен. Сиздин талантыңызды баалайлы. Төлөп берели, келиңиз. Мирбек Атабеков, Саламат эже келиңиз деп мисалы үчүнчү ошентип чакырат экен.
Анан сиз дагы ушу тойлорго барып мындай ушул тамсилдериңизди окуп бересизби? Мен кээ бир ушу акындардын жана Акбар Кубанычбеков кээ бир тойлордо болуп калсам ошол көркөм окуп берет ырынчы. ооба. Анын сыңарындай сиз дагы тамсилдериңизди окуп бересизби тойлордо? Мен жана аткаруучумун деп калбадымбы, баягы өзүмдүн 4-5 ырларым бар да, атайын жаздырган, өзүмдүн обонум бар, обондуу ырларым бар. Ошолор менен анда санда тойлорго барып калам, чакырып калышат. Бирок чынын айтсам, баягы мен баягы профессиональный театрда иштегеним менин себеби же баягы өзүм профессионал катары, актриса катары баягы тойлордо деле мындай барып ырдап аткарууну мен каалабайт экенмин да. Мен ойлойм да, тамсилдеримди ушул сахнага келип, менин кечелериме келип угушса деп мен кыялданам. Буюрса ошо кыялыма чекеден жетип келатам. Ушинтип азыр келишет атайын кечелеримечи. Бирок албетте Эрнест мырза баягы чыгармачыл адам болгондон кийин барасың, тойлорго барып калганда окуп калам да, анда санда тамсилдеримди атайын ошо Ашказан деген тамсилдерим бар да, мен ошо тойлорго баягы ылайыктуу. Сиз айтпадыңызбы? Көргөн жеринен эле идея пайда болот депчи. Ошо тойго барганда ашыкча баягы столдун үстүндөгү кереги жок эле нерселер тойдогу бар менин. Ашказан деген тамсилим бар. Ошону окуп берсеңиз анда. Ошону окуп берейин, Да. Ашказан. Ашказан кечөө дагы тойго барган. Ким менен эмне жеди баарын жайган. Мактанды дастаркондон кечөө жеген. Бүгүн дагы бүтпөй айтып элестеткен. Тим эле укмуш экен. Жайылды анысы да мунусу да, шилекейиң агып чууруп тамып кеткен. Үстүндө эмне гана жокко эми, казы карта, балык тоогу, чучук майы, мөмө жемиш төгүлүптүр түрү менен. Нандын түрү, жумшагы да катуусу да, баранан таттуулары ачуусу да. Шараптын куюлду бардык түрү, ичилди сууда эле тууп күнү. Аягында бата менен той бүттү, о мин деп түнкү саат 1ден өттү. Тойо напсизимди тыя албадым. Болушунча батырып өзүмдү өзүм аябадым, такыр аябадым деп шыбырап Ашказан кеп тулады. Биз эми тойлорду эле эңсеп калдык. Не кылалы? Азыр заман ушундай, ичип жегенибизди эле айтып калдык. Десе боор ар жактан ой жаным ой деп тура албады. Жаман көрүп Ашказанды уруша албай, алы да жок, эч нерсе деп айта албады. Өпкө жагы тыгылып сыгылды эле, деми жетпей алдагы кыйналганын айта албай кычылдап ар карады. Ушунча да кыйнайбызбы өзүбүздү? Көзгө тойбойт. Калганычы? Айтышпайбы? Башчыбыздын жарлыгы чыккан го, тыя бололу деп айткан го. Өмүр бою той деп бир күнү баарыбыз кырылмай болдук го дейт да. Акырын анан сын айтып койдуңуз тамсилиңиз менен. Тамсилдин аягы ошо да, мораль менен бүтүш керек. Эми мен сөзсүз коноктордон ушул суроону негедир көп берем. Биз жашоодо кимдир бирөөбүз журналистпиз, бирөөбүз тамсилчи, акынбыз, бирөөбүз президентпиз, бирөөбүз бизнесменбиз, доктурбуз, куруучубуз дегендейчи. Бирок баарыбыздын өзүбүзгө буйрулган өмүр бар. Ал өмүрдө биз кайсыдыр бир кесипте өзүбүз сүйгөн, балким сүйбөгөн бир кесипти аркалап жашап келебиз. Өмүрдүн мааниси эмне сиз үчүн? Өмүрдүн мааниси ушу тамсил жазуубу? Ушу тамсил жазыш үчүн гана келгенсизби? Болду ушул өмүрдүн мааниси ушулбу? Сиздин оюңузча. Эрнест мырза туура суроо берип атасыз. Негизи мындай да, ар бир адам, мен ойлойм да, бул жашоого өзүнүн миссиясы менен келет да. Бирөө мисалы көп бала төрөш үчүн келет. Бирөө сиз айткандай президент болуш үчүн келет. Бул Кудайдан. Баары эле мисалы болуп калбайт. Бирөө көп акча табууну, билүүнү, дөөлөттү эмне экенин билгени келет экен.
жашоогочу, ошодон сабак алып жашайт. Мисалычы баардыгы жөн эле келе бербейт деп ойлойм. Бирөө бактылуу үй бүлө күтүүнү келет экен, бирөө ушу сиз айткандай бир чыгарманын аркасынан кууп өмүр бою бир чыгарма жаратуу үчүн келет экен. Бирөө музыкант, кандай укмуш композиторлорубуз бар мисалы. Бирөө музыка жаратыш үчүн келет экен жашоого. Ар бир адамдын мен ойлойм миссиясы бар да, миссиясы бар. Бирок эми бул жашоодо мен сизди түшүнүп атам, эмнени айткыңыз келип атат. Баарыбыз биринчи ошо Кудайды таануу, билүү, ошо Кудайдын эмеси менен жашоо, балким кээ бирөө мисалы ошону айтуу үчүн келет. А менин жашоомдо мен ойлойм, айтып атпаймынбы, мен өмүр бою мына 43 жашка чейин эми 10 жылдан бери жазам тамсилдечи. Бул тамсилге дагы ошол менен келип калдым да мен. Ооба, балким мен ушул жашоодо тамсил калтырайын деп, тамсилди жандандырайын деп, тамсил жанрын өстүрөйүн деп, аркамдан ошончо тамсилди калтырыш үчүн келгем, балким. Бул биздин ар бир адамдын өзүнүн миссиясы да. Бирөө ар ким ар кандай түшүнөт. Мына колуңузда китептериңиз турат. Ооба. Могу китебиңиз тамшандырган тамсилдер деген бир аз жоон китеп, аркы поэзия бир аз ичке китеп, негизи китеп жазыпсыз да. Анан эми китеп жазган киши демек китепти окуган, китептерди окуган. Ошончо китептерди окуп анан бизде Курган деген китеп бар. Ара чолодо балким окуйбуз. Молдокелер деле аябай окуганы бар, окубай койгону бар тек гана. Анткени билем да дегенчи. Деги эле ушул мындай бир Куранды ачып бир кызыгып окуп, негедир мага түшүнүксүз болуп атат. Могул жагын түшүндүм. Могул жагы түшүнүксүз болуп атат деп ушундай бир ачып окуган учуруңуз болду эле? Менин өзүмдүн чоң атам, менин папам Жалал Абадтан болот, Бирлик деген айылдан. Чоң атам чоң молдо болчу, алым киши болчу. Ошол Телебалды деп баардыгы тааныйт да, көптөр. Разаков Телебалды деп. Анан мен ошол кезде 7-классымда мен айтып атпаймынбы, чоң атама барып тайтамдын колунда деп, саякатчы бака болуп чоңойгом деп, мени минтип койор эле. Жалал Абадка бардыңбы? Аяктан келгенде Назара молдо болуп келет. Таласка келгенде Назара модница болуп калат депчи. Ансарда мен Жалал Абадка караганда дайыма баягы узун көйнөк кийип, жолук салынып намаз окучумун. Намазды 7-классыман окудум мен. Кудайга ишенүү деген, намазга берилүү, окуу деген менде аң сезимде бар болчу ал нерсе. Мен айтып атпаймынбы, өзүм жалгыз кызмын. Менин суранганым, тиленгеним бир гана жалгыз Кудай да. Мен ыйласам дагы Кудайга айтам, мен сүйүнсөм да Кудайга айтам. Мен дайыма Кудай менен түз байланыштамын деп айтсам болот да. Баягы биринчиден, экинчиден бул спорный вопростор да, бул мисалы мен тарых жөнүндө дагы, саясат жөнүндө дагы, дин жөнүндө дагы сүйлөшкүм келбейт. Эмнеге? Анткени бул жакта көп пикир келишпестиктер болот да. Ошон үчүн баягы өзүм дыкат баягы же политик болбосом, же өзүм тарыхчы болбосом, же өзүм баягы динде жүрбөгөндөн кийин бул темалар мен үчүн баягы жабык нерсе. Анан мен өзүм ишенем. Бул деген бир чети ошол теманы мындай сыйлоо, урматтоо, жоопкерчилик мамиле да. Жоопкерчилик да. Жоопкерчилик. Анан ошон үчүн мен бул мындай жок тигиндей деп мен спор эте албайм. Это спорный вопрос, ошон үчүн мындай эмелерге не спор дейт го. Если не знаешь, толук билбесең, анда не надо спорить дейт го. Ошон үчүн. Бирок жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө акыл сезим менен мен билем, жараткан бар, жараткан жардам берет. Мен сураган айтып атпаймынбы? Менин кичинекей кезимде эмне сурасам, Кудайым ошону берип келатат мага. Кудайга шүгүр. Мен айтып атам, мен ыйласам дагы, даттансам дагы, сүйүнсөм дагы, бөлүшсөм дагы биринчи ошо Кудай менен түзмө-түз байланыштамын. Балаңыз үйлөнүп элек, Жок, кичинекей, 8-класс. Буюрса үйлөнөт. Кудайым буюрса. Сонун тойлор менен дегендей буюрса үйлөнөт. Анан ушу келиниңиз кандай инсан болушун каалайт? Ушу сиздей баягы гуманитардык багытта акын болуп, ушу кандай келин болушун, кандай аял заты болушун каалайт элеңиз? Мындай жеке өзүңүз үчүн эмес, деги эле ушу уулуңуз үчүн, коом үчүн ушу кандай аял заты болушун каалайт элеңиз? Мен дайыма ошону айтып кетем. Биринчи мени баламды сүйсүн депчи.
дайыма сүйдөн бул сүй деген улуу нерсе, сүй деген таза нерсе, сүйгөн жерде эч кандай жаман нерсе болбойт деп ойлойм да мен. Биринчи сүйсүн, а мени сыйласын, болгону ошол. Анан эми өзүнө ыйман берсин Кудай, ыймандуу келин келсе деп тиленем. Негедир подкасттын аягында жараткан Кудай, ыйман, молдокелер жөнүндө сөз болуп калды. Анан ушул багытта бир элге насаат болчу бир чыгармаларыңыз барбы? Баягы ушул багытта деп айта албайм, бирок мен могу адашкандар деген бир узун тамсилим бар. Ушуну окуп берсем андачы. Баягы көп адамдар негизи эле адам баласы бул жашоого келгенде бирөө адашат, бирөө адашып барып жолун табат деп баягы эметет. Бирок бул тамсилимди негизи бир түш көргөм да мен. Түш көрүп анан ушинтип жазайынчы деп көп негизи кээ бир тамсилдерим шыр эле жазылат. Идеяда сразу келет, мындай шыр жазылат. А булга идея келди, бирок көп ойлонуп, ошо түшүмдө көрүп, анан ушинтип толгонуп атып жазгам да. Узунураак кичине, бирок окуп берейин ушуну анда. Дашкандар деп окуп берейинчи. Эң алгач ушуну силердин студияңарда окуп атам. Премьерасы дебейинби силерде? Балык сууда, жылан жерде, тулпар желде, куш асманда учаарын билебиз Бирок булар да ордуларына батпай, жашаган жашоолоруна канаттанбай эмнеге? Балык суудан башка дагы кызык эмне бар? Бактылуу жашоо болуп жүрбөсүн кургак жерде деп изденип, жээгинде сойлогон жылаанды көрүп ойлонот. Кандай керемет мына. Мен да ушундай сойлосом гана, сууда эле окшош күндөрдү көрүп сүзө бербей, кургак жерде ойносом гана, деп балык суудан секирип жээкке чыгат. Ооба, сойлоп бир топ жерге бармыш этти, токтобой дагы ары кетти. Анан барып алы кетип, кайра сууга жетпей, ошол жерден жан берди. Жылаан да жашоосуна нааразы. Тулпардан көзүн албай, ошондой батшамдагай, 4 буттап чуркагысы келет тынбай. Сойлоп тажадым. Кана менин колу бутум. Башым эле барда, мына жагы чыдадым. Жетишет, кызыксыз минтип жашаганым, деп бир күнү тулпардын буттарына оролуп алат. Мен дагы ошол бакытты сезгим келет. Жанынан чуркагандай боломбу, көрөйүнчү багыман, десе, тулпар чуркап баратып үркүп, жылаанды силкип, туяктары менен аны тебелеп салат. А тулпар сыртынан бактылуу көрүнгүсү келгени менен, анын да арманы аттын башында экен. Эмнеге жакын жерге ушунча чуркап күчүмдү салам, куш эле болуп жаралсам гана, аттың ай арманым. Канатымды гана жайып көк асманда, калгы учат элем го анда. Салам айтып тоого күнгө булуттарга. А бирок бул менин тек гана кыялым да. Чын эле учкан кандай болду экен? Сезейинчи ошол бакытты мен да, деп тулпар бир күнү бийик аскадан учмак болот. Ооба, ал учуп аскадан бир көз ирмемге сезди бакытты. Жетип жерге бир паста денеси минтип жанчылды. Куш дагы болсо ойлонуп бийик көлдөрдүн суулардын үстүнөн учуп, кандай коозук, бактылуулар сууда, ушу балыктай сүзүп жыргасам гана, деп кыялданат кара. Колдо бар алтындын баркы жок деген мына. Адашпай, алмаштырбай, куруу кыялдарга алданбай, берилген бул жашоону барктап, жашаганыбыздын өзү чоң бакыттай. Керемет. Бул деген сөз эми бака демек бака, жылаан деген жылаан, тулпар деген тулпар, куш деген куш. Ар кимди жараткан ошондой кылып жараткан. Ооба, ошону түшүнүшүбүз керек да. Жана антип адашпаш керек. Эмнеге кайсы көз артпаш керек. Бирөөнүн эмесине көз артпаш керек деген. Бул эми чоң тема. Чоң эме да, бунун ичинде чоң нерселер камтылган. Ар бирөөбүз баягы өзүбүзгө топук кылып, өзүбүздүн бизди да Кудай жөн эле жараткан жок да. Биз ошо өзүбүздөн адашпашыбыз керек. Өзүбүздөн деген сөз да булчу. Назар айым, мен ойлоп калдым. Маектен кийин биз эми ар кандай суроолорду бербедимби?
тамсил жөнүндө гана эмес. Бирок кийинки келечектеги бир подкастты тамсил жөнүндө гана кылыш керек экен депчи. Азыр эми бир чети сизди ар бир тамсилдерди талдоо. Ооба, талдоо иретинде. Азыр эми сизди жалпысынан бала чагыңыз жөнүндө, андан кийинки карьераңыз жөнүндө деп жалпы мындай менин ушул аудиторияма тааныштыруу үчүн ар кандай суроолор берилип калды да. Негизинен ушул тамсил жанрына өзүнчө токтолуп, өзүнчө ушул адабий тема кылыш керек экен деп ойлоп калдым да. Буюрса. Анда келип бергениңизге сизге ыраазычылык билдирем. Жараткан сизди мындай туура жолдон адаштырбасын, ден соолук берсин. Кандай тилек, ой, максаттарыңыз болсо ошол тилектериңиз ишке ашсын. Амин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.